Boşluk balüçük ballar ekan. Qısıp yolda to'xtatib, xalos qo'ymagan dang otib ақшаны olib, shu tamoshnaga kelib, mashina ko'tarishib turib, buni o'rtib, boshqa mashinaga o'tirib, qochib boyoq-boyoq ormon qolishib turib. Разбой balki. Bu videosi yurunda ular вообще целый арсенал ekan. Рация, бронежилет, ствол, калашников, полный qayerdan chiqqan. Kinolar ekan, bak kinoni ko'p ko'rib olgan o'xshaydi, boya kinolarda. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Akalar, yaxshimisizlar? Tuzimsizlar? Bu ish hozir bo'ldi. Bakaliyada bo'ldi birinchi. Bakaliyada jazda rusli bolalar qulab ketyapti. Bu oqlasetdida kelib, qisib mashinani ariqqa tiqib, pulini olib, necha haligi xalosda yotib, pistoleti bor ekan, shunaqa qo'rqib pulini olib, lasetdida ketyapti. Bu tamoshaga kelib yoqib yubordi, ular boshqa mashinaga o'tirib, endi Omad bozor tomonga o'tib, Omad bozor tomondan ushalib qoldi. Ular hozir ushalishibdi. Ha? Ular aka o'shli bolalarga o'xshatdim, qorasuvli bolalar emas. Qorasuvli bolalar emas aka, u jazdagilar ham sekin kelyapti, lasetidan kelib. Ashpaytda men ham ashini o'tyaptim, menga qarab baqirib, hayda dedi, videoga olishgan ulgurmay qoldim, menga bitta xalos qo'yapti, yo'qoldi, keyin men jicha Qilindi. O'shgacha tomonga o'tib sekin to'xtadim, to'xtab tushsam, ularni urib pulini olyapti-da, ikkita sumkada pul ketdi, keyin undan tashqari pulni nima qilyapti. Sumkaga pul solishyapti, ular yerga yotqizib olib, urib, ishdan qilib, eplab qochishmoqchi bo'ldi, bari Omad tomondan ushalibdi aka. Men tamoshaga kelib badbaxtlar nima qilib yuboribdi-da. Lasetida yoqib yuboribdi-da. Ko'pchilik ko'rdi-da, xalq indomadi aka, pistoletni 2 marta osmonga otdi, yaqinlashma deb. Ammo kupa kunduzi g'alati bo'lar ekan aka. Ko'pchilik qo'rqib ketdi, yosh bolalar ham chiqib oldi. Ayniqsa yosh bolalar qo'rqib ketar ekan. Iyun окуясын козгоо менен чиеленген көп суроолор жаралабы. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн 2010 жылдагы iyun окуясы боюнча жазалоо талабы коомчулуктун кайсы бир бөлүгүнөн көтөрүлүп, талкуу барган сайын күчөп баратат. Албетте, эки жээк тирешчүдөй. Бул боюнча бир тарабын айыптап, экинчи жагын алкабай туралы. Шаалакыларды же күнөөлүүлөрдү мезгил соту аныктайт. Эң башкысы iyun окуясынын алкагында козголгон кылмыш иштери кандай нукта өнүгөрүнө көпчүлүк кызыктар. Bir эсе эски жараны козгоо керек беле, же чындыкка жетүү маанилүүбү? Калк тараза калыс болсун. Азырынча купуя иштердин күнгөй тескейи анчалык белгилүү эмес. Кимдер камалат, кандай сырлар ачыкталат? Айтор чиеленген суроолор көп. Депутаттын жээни ооруканада каза болду, аны аялы бычактап салганы айтылууда. Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин тууганы ооруканада каза болду. Бул тууралуу Кактус медиа сайтына укук коргоо органдарындагы булактар билдиришкен. Алдын ала маалыматтар боюнча ал Камчыбек Жолдошбаевдин жээни жана 35 жашта болчу. Үй бүлөлүк чыр чатактан улам аялы аны бычактап салган. Маркум ооруканага өзүнүн унаасы менен жетүүгө аракет кылган. Саякбай Каралаев көчөсү менен келе жатып жеңил унааны сүзүп эс учун жоготкон. Жол кырсыктан оор жаракат алгандар жок. Көп өтпөй аны жакынкы ооруканалардын бирине жеткиришкен. Тилекке каршы дарыгерлер анын өмүрүн сактап кала алышкан эмес. Болжол менен көп кан жоготуудан каза болгон деп жазылат маалыматта. Камчыбек Жолдошбаев өзү бул маалымат боюнча комментарий берелек. Кечээ парламентке октябрь 1 мандаттуу округтан аттанган генерал Мелис Турганбаев менен Дастан Бекешев жолукту. Эсиңиздерге сала кетсек, бул жерде Дастан Бекешев алдыга узуп чыгып, бир буту парламентте. Ошол эле учурда экөө жолугушуп бири-бирине калуу тилектерин айтышты. Мелис Турганбаев кийинки кадамдары тууралуу айтты. Бишкек шаарынын 1 мандаттуу Свердлов менен 1-май райондоруна кайрадан шайлоо жарыяланат эмеспи? Мен ушу эки райондун бирөөсүнө талапкерлигимди коём. Азырынча толук чечиле элек, бирок оюм бар. Анткени эки райондун тең эли мени жакшы тааныйт. Бир кезде Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн жетекчиси, райондук ички иштер башкармалыгынын орун басары болгом. Ал эми убагында 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын начальниги элем. Эки районду абдан жакшы билем, деди Мелис Турганбаев.
Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мирбек Кожоев мектеп жетекчилерине сын айтты. Ысык Көл облусунун губернатору Мирбек Кожоев күтүүсүз текшерүү менен Каракол шаарынын номер 2 жана номер 9 мектептерин, ошондой эле Ак Суу районуна караштуу Мамакеев, Киров орто мектептерине барган. Текшерүү учурунда облус башчы окуу жайларда азыркы мезгилге талапка ылайыксыз жүргүзүлүп жаткан иштерин аныктап, мектеп жетекчилердин иштерине нааразы болду. Уялбайлы қалып кетерсіңер жаршы өлі. Мұна орайғы қайын қалып тасынар? Бүгін ақ келеді ау, жел? Өже бешін ақ келді. Қачан тексердіңер білен? Бүгін де тексерді. Журналдар қашан Бүгін де тексерді? тексерді. 22 ноябрдан бері записің жоқ. Тоғырларыңыз мұна. 24 ноябрдан бері іштебейді. Қанағай күнде тексердіңіз? Мынау бұлышқардың қатусын қарапыршы. Германиянын экс-канцлери Ангела Меркель пенсияга чыккандан кийинки алгачкы күнүн супермаркетте соода кылуу менен өткөрдү. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка караганда Ангела Меркель таң эрте саат 8:30 чамасында жол тыгынына карабастан кеңсесине барган. Андан соң супермаркетке барып соода кылган. Экс-канцлерге супермаркетте жан сакчы коштоп жүргөнүн, бирок ал азык-түлүк салуучу арабаны өзү түртүп жүргөнүн жазды басылмалар. Ал буга чейинки маектеринин биринде кызматын тапшырган соң уктап эс аларын билдирген. Эске салсак, Ангела Меркель канцлердик кызматын 8 декабрда Олаф Шольцко тапшырып берген. Ал бул кызматты 16 жыл аркалады. $5000 койлорго чип басылды. Өлкөдө алгачкы рет эт май багытында өстүрүлгөн арашан породасындагы койлорго электрондук чип басыла баштады. Бул тууралуу Айыл чарба жана мелиорация министрлигинен маалымдашты. Маалыматка ылайык койлорго электрондук чиптерди тагуу менен бирге асыл тукум баракчалары толтурулуп, койлор тууралуу маалыматтар атайын түзүлгөн сайтка жайгаштырылат. Ошондой эле чип тагылардан мурда ар бир койдун салмагы, бою, куйругунун чоңдугу, башы жана кулактары текшерилет. Электрондук чиптер койлорду аралыктан идентификациялоого мүмкүндүк берет. Белгилей кетсек, койлордун арашан породасы өлкөнүн мал чарбачылыгында 1970-2021 жылдар аралыгында өстүрүлгөн. Учурда мындай породадагы койлордун саны өлкө боюнча 5800-гө жакын. Бул койлордун баасы болжолдуу түрдө $5000, ал эми козулары $500 жогору. Өлкө аймагында мындай койлорду каттоо ишине 33 фермер жана илимий адистер автордук кылышкан. Чүйдө номер 1 абагын текшерүү учурунда тыюу салынган буюмдар табылган. Чүйдө номер 1 абагын текшерүү учурунда баңгизаттар, ичимдиктер жана башка колдонууга тыюу салынган бир топ буюмдар чыккан. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 10 декабрда Аламүдүн районундагы Молдавановка айылынын аймагында жайгашкан номер 1 абагын текшерүү учурунда салмагы 8,5 килограмм баңгизат жана ар кандай үлгүдөгү уюлдук 24 телефон табылган. Ошондой эле 63 таана тешүүчү, кесүүчү буюмдар, 3,5 литр ичимдик колго жасалган, 275 литр маш жана түзөтүү мекемелеринин ички эрежелеринде тыюу салынган башка буюмдар табылган. Бул факты боюнча жаза аткаруу кызматы тарабынан тийиштүү болгон тергөө жана башка текшерүү иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Чечимбе Кыргыз социалдык тармактарда жаңы челлендж жарыяланды. Белгилүү актриса жана теле алып баруучу Назира Айтбекова буга чейин жарым-жартылай жылаңач сүрөттөрүн жарыялап чуу салган. Ал мындай тариздеги сүрөттөрүнүн астына бир катар көйгөйлөрдү жазган. Актрисаны колдоп бир катар колдонуучулар өздөрүнүн сүрөттөрүн жарыялап чыккан. Бүгүн бул окуядан кийин интернет желесинде Чечимбе Кыргыз аттуу челлендж старт алды. Мындай чакырык көпчүлүктүн көңүлүнө толуп, социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары өздөрүнүн баракчаларына жайгаштырышууда. Ошондой эле мындай челленджди баштагандарды сындагандар дагы бар. 2022 жылы мамлекеттик карыздарды төлөөгө бюджеттен 39 миллиард сом сарпталат. Бул тууралуу бүгүн Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин жыйынында финансы министри Алмаз Бакетаев билдирди. Министрдин айтымында 39 миллиард сомдун 26,6 миллиард сому тышкы карызды төлөө үчүн каралган. Мамлекеттин ички карызын тейлөөгө 2022 жылы 12,7 миллиард сом, 2023 жылы 13,5 миллиард, 2024 жылы 18,8 миллиард сом
бөлүү каралган. 2022 жылдын республикалык бюджеттин такталган тартыштыгы 9,1 миллиард сом деп болжолдонууда. Бул ички жана тышкы булактардын эсебинен жабуулары айтылды. Соңку расмий маалыматка караганда Кыргызстандын мамлекеттик карызы быйыл жыл ортосунда 416 миллиард сомдон ашты. Бул сумманын 85% тышкы, 15% ички карыз.